азыркы учурда доор өзгөрдү да. Азыркы учурда баягы ааламдагы ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүнкү нерсе эртең жок да. Жаңы массалык маалымат каражаттары болду. Маалымат таратуучулардын бир жаңы өзүнчө бир булактары пайда болду, маалымат таратуучуларчы. Ошондуктан мыйзамды өзгөртүү керек беле, кереги жок беле дегенге буну менин оюмча эч ким бере аралашпайт. Өзгөртүү керек болчу. Бир. Ал өзгөртүү жалаң эле мындай кандайдыр бир сөз эркиндигин чектөөбү же боздуктообу же кандайдыр бир журналисттерге кысым көрсөтүүбү деген максатта да эмес. Себеби мына мурунку мыйзам боюнча бизде жада калса жана маалыматтык агенттиктер дагы массалык маалымат каражаттарына кирбей калган да. Мына ошондуктан өзгөртүп. Экинчиден, мына кийинки убакта ар бир колунда телефону бар адам бул маалымат жаратуучу, маалымат түзүүчү жана таратуучу болуп калды да. Мына ушундай нюанстар бар. Ошондон улам бул маселеге келгенде менин оюмча талаш деле болбойт, мыйзам өзгөрүшү керек болчу.